Сүйінші, жақшы жаңылық. Бірінші жолы радио толқындары бізден айылда. Қызылсу FM элдик радиосы 104 жана 6 жыштығында сіздер үшін қызматта. Оба, хеми алысқы Қызылсу айылында радио уктуруу обого чыкты. Буга чейин бир дагы үн алгы тартпаган айылда мындан ары Қызылсу FM элдик радиосы иштеп баштайт. Аталган радио 6000ге жакын айыл элин маалымат жана музыка менен камсыздап турмакчы. Алтону жер деген ак калпак бир кыргыз эл экен дейт. Араңарда жокчугар 6 оз ырды билбеген. 3 айылды уктуруу менен камсыздаган радио мектептин кичинекей бир бөлмөсүнөн жаңырат. Азырынча ал жерде бир гана алып баруучу иштейт. Алдыда айылдан чыккан таланттуу жаштар жана мектеп мугалимдери даярдалып уктурууларды алып чыгышмакчы. Бул жерде Кызылсу эргесинде телевидениянын 1-2 эле канал тартчу. Анан санарип башталганда ошо санарипти алып келдим. Мен өзүм демөөрчүлүгүм менен телевышканы куруп бердим да. Азыр Кудай буйрса мына Кызылсу эргесинде 15 телеканал көрүүдө. Бул жерде радио жок болчу, буйрса радиода болуп атат. Кудай буйрса келечекте дагы бунун артында дагы бир долбоорум уже бүткөнү калды. Аны февраль айында ачыктайбыз, чыгабыз, анын ачылышын жасайбыз. Андан кийин мартта дагы долбоорубуз бар. Ушундай план менен кетип атабыз. FM 104-6 жыштыгын Кызылсу айыл аймагынын эли гана угалат. Буга айылдын жайгашкан өзгөчөлүгү себеп. Төрт тарабы тоо менен курчалып, радио жыштыгы тартпаган аймакка кирет. Ошол себептүү айылдын өзүнө радио ачуу зарылчылыгы бар. Быйылкы жаңы жылыбызда мына Айдарбеков Илгиз жакшы семьянын баласы эле, жакшы өзү да жакшы немеле. Ошондуктан мына радио дагы бизге келип мына кошумча болуп аябай сүйүнүп атабыз. Эмне дегенде мына жаштарыбызды тартып радиого угууга мындай немеге үндөп кетет деген ойдобуз да. Ошо айыл аймагы жөнүгүү жолунда. Мына бүгүн биз Кызылсу айыл аймагында кубанычка толуп, бүгүнкү күн биз үчүн эң шаңдуу жетишкендиктер болуп атат. Президентибиз ушул айыл аймагын өнүктүрүү жана саналиптештирүү жана быйылкы жыл балдарды колдоо жылына карата бизге өтө жакшы самалык болуп атат. Биздин ушул өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн ушул мектебибизден чыккан балабыз, окуучубуз ошол Айдарбеков Илгиздин ушу биздин эл үчүн ушул бүгүнкү элдик радиону ачкан үчүн аябай толкунданып атабыз. Бизге өтө жаңылык. Кызылсу айыл өкмөтүндөгү алгачкы радио 1 жыл дегенде ишке кирди. Радионун түзүүчүсү Илгиз Айдарбеков. Радио негиздөөнүн максаты элди маалымат жана маданий уктуруулар менен камсыздоо. Ошондой эле айылдагы жаштардын башын бириктирип, таланттарды өстүрүү. Ушул өкмөттүк деңгээлдеги жаштарга болгон, элге болгон эң негизгиси элди маданият тармагынан бардык бир жаңылыктарды ушул жеринде угуу үчүн шарт түзүлдү. Ал үчүн өзүңүздөр да уктуңуздар жогоруда биздин Кызылсу жаштар уюму биргеликте анын ичинен Илгиз Айдарбеков инибиз өзгөчө жакындан жардам берди. Кызылсу айылы район борборунан 60 чакырым алыста, тоолуу аймакта жайгашкан. Айылда 1300 кожолук жашап, калктын саны 6000ден ашат. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дихкановду, МЖ жаңылыктары.